Саламатсыздарбы угармандар? Мен силерге ошол көйлөгүмдү айтып берейин деген. Мен биз 9 бир тууганбыз. Үйдүн 8-чиси болом. Биз ата, энем айылда чоңойгонбуз, айылда турчук. Анан ушул атам дагы дайыма намаз окуган киши болчу. Анан мындай чындыкты издегендей туюлчу да. Өзү дагы аябай чынчыл адам болчу. Анан бирок ошол эле учурда арак да иччү да. Анан 9 баланы өстүрүп, биз дагы кичинекейлер болуп калдык. Анан улуу эжемдер алар Бишкекте университетте окуп, ушул жактан билим алып калышты. Ошол учурларда ошо эжелериме жакшы кабар угуп, анан Исага ишенип калышыптыр да. Иса жөнүндө билип калышып, анан ошол жөнүндө бизге дагы келип айтып берип, ата апа ушу Иса чындык турбайбы деп анан китептерин окуп берип жүрдү. Анан биз кичинекей болчук ал учурда, атам апамдар аны окуп, ай чындап эле башкача сөздөр жазылыптыр деп ошентип угуп жүрүштү да. Анан ошентип убакыт өттү. Атам дагы ооруга чалдыгып каза болуп калды. Ошо ооруга чалдыгып каза болоордун алдында дагы ошол жакшы кабарчылар келип, жакшы кабар айтып берди да. Анан ошентип угуп, кантип тобо кылдыбы же тобо кылган жокпу билбей калдык, ошо каза болуп калды. Анан бизде ошол андан кийин ошо бир эле эжем эмес, андан кийин дагы эжем, байкемдер тобо кылып Исага ишенип калышты. Анан ошентип ортодон апам бул туура эмес экен, бул деген секта экен деп каршы болуп жүрдү. Анан биз кичинекей болчук, биздин кайсынысы туура эмес экенин айырмалай алчу эмеспиз. Бирок деген ушул ишенген, Исага ишенген байке эжемдердин кылган ишин карап алып, чын эле аябай чынчыл болчу да. Чынчыл болчу, алардын бир да оозунан жаман сөз чыкчу эмес, момундук менен ар бир нерсеге иш жасачу да. Анан ошолорду көрүп алып, булар чын эле башкача адамдар деп ойлочубуз. Анан ошентип жүргөнбүз. Анан бир күнү мага дагы ошол менден улуу байкем жакшы кабар айтып берип калды. Анан ошол учурда мага деген Нух жөнүндө айтып берди, Нух пайгамбар жөнүндө. Нух пайгамбардын убагында дагы адамдар аябай көп болгон экен, жана алар ушул Кудайды тааныбай, жаман иштерди жасап, ошентип жашай беришкен. Анан ошентип Кудай аларды жазалаптыр. Бир гана Нухтун үй бүлөсү Кудайга ишенген үчүн тирүү калыптыр деп. Анан ошентип Иса жөнүндө да айтып берди. Анан мен аны угуп атып эле ишендим да. Анан ишенип калдым Исага. Анан ошол күн чын эле ушунчалык кереметтүү болду. Мен кичинекей болсом деле, бирок ошол күнөөлүү болгонумду сездим да. Анткени ушул оозубуздан жаман сөздөр чыкчу, урушчубуз дегендейчи. Анан ошол күнү мен Исадан кечирим сурадым баардык күнөөлөрүм үчүн. Анан ушунчалык башкача кубаныч келди жүрөгүмө. Ал кубанычты адам мындай сөз менен айтып жеткире алгыс болот экен да. Анан аркаман бир оор жүктү алып салгандай эле болду. Анан аябай кубангандыктан ушул ырдап жүрөм да, ошол тиги эжемдерден үйрөнүп алган рухий ырлардан ырдап жүрөм. Анан ошентип ушунчалык кубаныч болуп, анан бүт айылдагы классташтарыбызга, агай эжелерибизге Иса жөнүндө айтып берип баштадык. Анан өзүбүз дагы жыйынды деле эмне экенин билбейбиз, бирок ошол китепти, Библияны окуп алып эле ушунчалык кубанып, андагы чындыктарды Кудай ачып берип, анан ошол чындыктарды башка адамдарга жеткирип жаттык да. Анан ошол башка адамдар, уккан адамдар дагы аябай кубанып кабыл алышты башында. Андан кийин анан ошол бир агай чыгып, бул деген секта экен деп анан аябай куугунтуктап баштады да. Анан ошол учурда куугунтуктап баштаганда, анан кийин биз апабыздан корккондуктан анан ичибизден эле ишенип калдык. Анан ичибизден ошо ишенип жүрдүм. Анан ошентип 11-классты бүтүп студент болдум.
ошол эч жака китепти окубагандыктан ошо аябай мындай запрет болгондуктан жыйынга да бара алган жокмун. Кээде эле барып турчумун да. Анан дүйнөгө тартылып кеттим. Дүйнөгө тартылып, мен студент болгонума карабай, мындай аябай байкемдер жакшы турушчу. Анан менде баары бар болчу да. Кийим десем кийим, жашаган жерим, ушундай ашыгы менен болуп турду. Анан бирок деген менин жүрөгүмдө тынчтык жок болду да. Ошол учурда чын эле эч жерден тынчтык тапкан жокмун. Бул дүйнөдөн досторду күттүм, көңүл ачышуу жерлерге бардым, бирок эч жүрөгүмдө тынчтык жок болду. Анан мен кайрадан Исаны тандадым. Анан үйдөгүлөргө ошол Исага ишенеримди ачык айттым. Исанын алдына келип кечирим сурадым. Анан кайрадан ошол мурунку кубаныч келди да менин жүрөгүмө. Анан тынчтык келди жүрөгүмө. Анан ошондон баштап Кудай мен менен иштей баштады. Азыркы күнгө чейин иштеп келатат. Исанын чындык экенин ошол таанып калганыма ушунчалык ыраазымын да. Исанын Кудай экенин таанып калганыма. Ал жөнүндө ушул Библиядан улам Кудай өзүнүн чындыктарын ар тараптуу ачат экен. Ошол азыр болсо үй бүлөлүүмүн, 3 балабыз бар. Жыйында Кудайга кызмат кылабыз. Үй бүлөдө тынчтык, чын эле ошол Кудайдан алыстап жүргөн убактарда мен дүйнөгө турмушка чыксам кандай болот деп ойлочумун да. Азыр ойлосом, чын эле тынчтык жок жашоо, ажырашуу, уруш ушундайды көп көрчүмүн да. Анан ошону элестетип алып, жок, мен Кудай менен болгум керек деп чечкем да. Анан азыр болсо ушунчалык Кудайга ыраазымын, үйдө тынчтык, Кудай биз менен, ошол үчүн Кудайга ыраазымын.